Бул эркин микрофон, оюңду жазсаң болот. Мисалы, мурабаха деп сага банк акча берип атат. Банктын акчасына сен барып $10,000 машина алып атасың. Анан өзүңдүн наценкаңды кошуп атасың, $1000, $2000. В общем, $12,000 болду. Сен өзүңдүн акчаңа эмес, банктын акчасын алып атасың. Анан ал жерден банк өзүнүн наценкасын кошту, дагы процент. Анан сен айына 44,000 сомдон деп сен коштуң. Анан еще мен суроо да, бул эркин. Анан мурабахада документ сага өтүш керек. Мисалы, сен алдыңбы, сен атыңа өтүш керек. Мисалы, мен мурабаха берип атам, документ сен атыңа өтүш керек. Ошол мурабаха деп эсептелет. Туурабы? Анан если менин машинам өзүмдүкү болсо, мен $10,000 мен өзүмдүн акчама алсам, анда мен өзүм билем канчага сатам. А может 9,000 сатам, а может 15,000 сатам. Анткени ал өзүмдүн акчама алынган машина. А банктын акчасына ошондой кошкон биз акыбыз барбы? Анткени акча сеники эмес, акча банктыкы. Астына эркин оюңарды жазгыла. Assalomu alaykum.